Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Кымбаттуу Тесик Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Оштогу Мады айылынан Торгой булак жаңы конушунан сатыла турган үй көрсөтүп коелу сиздерге. 5 бөлмөлүү чакан үй экен. 4 миллион сомго сатууга коюп атат. Ал үчүн сиздер Ош шаарынан чыгып Мадыга кирип келесиздер. Торгой булак конушуна келесиздер. Торгой булак деген жазуудан бир аз өтсөңүздөр, мына бул жерде 11 деген табличка бар. Ошондон өтүп эле оң тарапка бурулуп, ушул чакан жол менен жогору жаңы конушка чыгасыздар. Туугандар, алыстабай турасыздарбы? Эч бир башка каналга которулбай, бир аз убакыт бөлүп, ушул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Биз азыркы чоң трассадан, Ош Алай жолунан биз көрсөткөн жол аркылуу эле түз жогору чыгып, кайра солго бурулуп, бир аз жүргөндөн кийин кайра оңго бурулуп, тетиги жерден бери чыгып келдик. Азыр Мадыдагы Торгой булактагы жаңы конушка кирип келдик, туугандар. Сатыла турган үй мына ушул Торгой булактагы жаңы конуштун эң ылдыйында кире беришинде эле жайгашыптыр. Мына бул жагы үйгө толуп кетиптир. Үстүндөгү адырга чейин чыгыптыр үйлөр. Көрдүңүздөрбү? Мына ал жерде Торгой булактын ылдыйындагы дагы бир чоң көчө бар. Ошол көчө менен түз жогору чыгып кеткенде оң жакта, сол жакта дөңдө бүт эле үйлөр экен, туугандар. Бирок биз бүгүн сиздерге көрсөтө турган сатыла турган үй ылдыйраакта эле жайгашыптыр. Конуштун кире беришинде. Мына ушул үйдү сиздерге көрсөтөлү деп турабыз да. Ушул үйдү бүгүн сиздерге обзор кылып көрсөтүп берели. Сиздер убакыт бөлүп туруңуздар анда. Үй жалпы 5 бөлмөлүү үй. Бышык кирпич менен курулган. Көрүп турасыздар. Чатыры оцинковка тыныке менен жабылган. Кар тормуздары дагы кагылган. Ал эми өстүрмөлөрү не болсо, материалдары төрдөгү чакан кладовкага киргизилип коюлуптур. Терезелери бардыгы пластик, жер аянты 6 сотук экен. Чек арасы мына ушул кошунанын дуалынан баштап, бул жагы кошунанын ушул фундаментинин чекесине чейин келет. Ал эми узундугу болсо наркы айдоонун кырына чейин барып такалат экен. Үйдүн узун туурасын сиздерге айтып коеюн. Г формасында курулгандыктан узундугу аркасынан эсептегенде наркы чекеден бул бурчка чейин 13 метр. Ал эми ошол бурчтан нар жагы аркасы 9,5 метр экен. Бул жака дарбаза коюлат мына жерге. Арка жасалат, анан унаа кирүүчү жай болот бул жакта. Көрүп турасыздар, үйдү бышык кирпич менен жакшы кылып курган, ичин болгондо дагы сары топурак менен саманды аралаштырып, жакшы самандуу ылай шыбак кылып бүтүрүптүр. Электромонтажында жасаган. Ушул көчөсү дагы кенен. Чыгып, мына бул жерде бир аз подъем бар экен, чыкканда эле сол тараптагы 3-чү катарда турган үй. Таза суу дагы тартылып келиниптир, анан мына электр линиясы дагы тартылып келиниптир. Негизи кошуналар аркылуу дагы тартып алса болот окшойт. Ылдыйкы наркы көчөдө столба бар экен. Мына бул тушта да бар экен, ылдыйракта да бар экен. Ошол жактан бери тартып келсе болот экен. Азырынча эми ушул үйлөр аркылуу эле через тартылыптыр. Жүрүңүздөр, эми сиздерге чекеден көрсөтүп берейин, жер аянты 6 сотук. Бул үйдүн баасын 4 миллион сомго сатууга коюп атат ээси. Мына, үйдүн алдына келдик азыр. Үй өзү Г формасында жакшы бир проект менен курулган, туугандар. Өзүм жашайм деп жакшы максат менен курган экен, эми шартка байланыштуу бул үйдү сатууга туура келип атат экен. Шаардан 105-сериядагы батирлер болсо, батирге дагы алмашуу варианты бар. Автоунаага дагы варианттарын караштырабыз деп жатат. Ээси менен, андыктан экрандагы номерларга чалып тез арада байланышыңыздар. Бул жагы мына чек арасы кошунанын ушул курулушуна чейин, ошол дуал менен, бул жагы сетка тосмо менен ошол бурчка чейин барат. Мына бул жер бир аз жар экен, аны тегиздеп туруп, ошол жакка бери каратып сарай курса да болот экен. Ошол айдоонун сетка тосмосуна чейин барып такалат экен, туугандар. Жер аянты ушу 6 сотук, ашыкчасы менен окшойт менимче. Жери кенен экен да. Дагы бул үйгө кошумча мисалы очоккана, баня, тапчан, дагы эмне? Отункана, көмүркана, дагы башка сарайларды ушул үйгө улап эле бул жакка куруп кете берсе болот да. Күнгө бет кылып бери каратып. Анда жүрүңүздөр, үйгө кирели. Үйдүн алды мына бул жер тепкич болот. Үстү казирок, зонтик болот, жабылат, прихожка болот, туугандар. Бул жерден жогору көтөрүлүп эле чоң эшикти ачып киргенде мына үйдүн коридоруна кирип келдик. Көрдүңүздөрбү? Үй өзү бышык кирпичтен курулган. Ичинен бүт электромонтажы жасалып, анан ылай шыбак болгон. Ылай шыбак экологиялык таза болсун, актап коебуз, лактап коебуз деп ушинтип
Көрүп турасыздар, ылай шыбак кылыптыр да. Жалпы 5 бөлмөлүү. Коридордун туурасы 2 метр, төрүндө душевойу бар. Бул жакта ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, бул жакта балдар бөлмөсү, бул жакта кыздар бөлмөсү, 2 детский катар жайгашкан. Бул жак залы, ал эми оң жакта болсо ашканасы. Ушул ашканадан баштайм мен. Бул ашканасы көрүп турасыздар. Ички аянты кенен, узундугу туурасы 3,5 метр, ал эми узундугу 4,5 метр. 3,5га 4,5, 2 терезелүү бул ашкана туугандар. Көрдүңүздөрбү? Терезелери ушу алюмин каражаттарынан коюлган, дарчалары коюла элек. Бул дагы шыбалган, полуна болсо стяжка куюлган. Жыгаштарын мына карап коюңуздар. Бүт таштамайларын таштап, шлепкаларын басып, үстүнөн кардонду коюп, анан ылайды басып коюптур. Бул ашкана болду. Ашканага да мына жерде наракта, анан төрдө ушу жанагы кухонный мебель тура турган жерлерге электр точкаларын монтаж кылып чыгарыптыр. Биринчи бөлмө кетти. Эми бул жакта экинчи бөлмө бул зал, мейманканасы, конок бөлмөсү. Туурасы 3 метр, узундугу 6 метр чыгат. 3-кө 6, 18 чарчы метр деп эсептесек болот. Мында да бир терезеси бар. Стяжкасы куюлган, бардык бөлмөлөрдүн стяжкасы куюлуптур. Ортодо чакан балдар бөлмөсү же кыздар бөлмөсү. Туурасы 2,5 метр чыгат, узундугу 4 метр чыгат. 2,5га 4. Ушундай эле аянтта дагы бир детский бар. Бул дагы 2,5га 4. Бирден терезеси бар. Ал эми төрдө оң жакта болсо, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү жайгашкан. Мында дагы 2 терезеси бар, көрүп турасыздар мына. Туурасы 4 метр, узундугу 4,5 метр. 4кө 4,5 бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мынандай ар бир бөлмөгө вытяжкасын дагы жасап койгон. Электромонтаждары дагы жасалган. Бул жакта болсо ушу душевойдун орду. Мына жерге мына связкага кирпичтерин чыгарып коюптур. Ушул жерге улап куруп, анан ортосуна эшик коюп, ичин душевой, санузел жасап аласыздар. Даараткана кылып, тазалык бөлмөсү кылып жасап алсаңыздар болот. Бул жерге болсо чоң терезе коюлат. Жарыктын баары коридорго ушул жактан кирип турат. Ушул туугандар, көрдүңүздөр, үй эгер сиздерге жаккан болсо, тез арада ээси менен байланышып сүйлөшүңүздөр. Бул жагы эми айдоо экен, эгин талаа экен. Нар жагы уже адыр, жайытта. Мадыдагы Торгой булак конушунда жайгашкан. Шаардан батир болсо, автоунаага болсо, варианттарын ээси менен караштырып, жакшылап сүйлөшүп көрүңүздөр. Үйдүн баасы 4 миллион сом кеми бар. Жакканга, аракет кылганга буюрса, Аллах таалам насип кылса, пешенесине жакшы болот да. Чатырга чыкканга мына жагында атайын кукушкасы бар экен. Үй жакшы курулган, көрдүңүздөрбү? Эми кандай болсо ошондой болгондой ашыкча деле сөз кошпой, ашыкча деле мактабай, болгондой тартып көрсөтүп атабыз туугандар. Бул жака мына унаа кире турган жайы, арка жасалат, навес жасалат туугандар, дарбаза коюлат, астына стяжка, брусчатка басылат, унаа коюучу жай болот. Ушунан түз 2 унааны киргизе турган жай кылып койсоңуздар, бул жагы кошумча курулуш болсо, ортосу бактарак, жашыл зона болсо, төрдө сарай болсо, анакей, жашоо сиздердики Кудай кааласа. Анда мен жыйынтыктаймын, сиздер Тез кабарды, Турак Жай каналыбызды, YouTube каналдарыбызды көрдүңүздөр. Лайк басып, комментарий жазууну, жакындарыңыздар менен, үй издегендер менен ушул видеону, ушул үйдү бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Салган боюнча, шыбап электромонтажын жасап, чатырын жапкан боюнча турат туугандар. Эми кимге болсо дагы, Аллах таалам кимдир бирөөнүн пешенесинде жазды да. Зато үй бышык кирпич менен курулган, фундаментин дагы мына жакшы кылып куйган экен. Сууну дагы тартып келиптир. Трассадан өтө алыс эмес. Бир аз эле жүрүп ичкери киресиздер. Трассадан жогораак чыгып туруп, солго бурулуп, кайра оңго бурулуп эле түз келсеңиздер, ушул үйгө жетип келесиздер да. Эми Мадыдагы мектепке, бала бакчага, ошо трассадагы маркеттерге, соода сатыкка каттап турсаңыздар болот. Трассага чыга койсоңуздар, транспорт нары да өтөт, бери да өтөт, кыскасы каттоого оңой эле иншалла. Жыйынтыктайбыз, аманчылыкта көрүшөлү. 4 миллион болсо, бир аз түшүп берет, буюрса, ээси менен жакшылап келишип сүйлөшүп аласыздар. Ылайым тойлор болсун, жакшылыктар болсун ушул үйдө. Кызматыңыздарда Тез кабарчы Атакул Жалилов болду. Дайым ушинтип сиздерге жакшы маалыматтарды, сиздер издеген маалыматтарды жеткирип жүрө беребиз. Энергия түгөбөсүн, өмүрүңүздөр узун болсун, үй сиздерге насип кылсын.